Ош Баткен-Разаков жолунун 28 чакырым оңдолуп жатат. Жол кеңейтилип, мында 2 катмарлуу асфальт басылат. Ушул тапта асфальт басуу иштеринин экинчи катмары дээрлик 14 чакырымга жакындап калды. Бул жолдун 47 чакырымынан 75 чакырымына чейинки аралыгын реконструкциялоо жумуштары Кыргыз автожол түштүк ишканасы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Долбоорго жараша асфальттын кенендиги 8 метрге жетип, жолдун эки четине тротуар салынып, жана лоток орнотулат. Эл аралык маанидеги жол 3 категорияда жол. Эми асфальттын ени 8 метр, обочиналардан 10 метр, 12 метр эки жагда обочиналар. Ошун негизи кеңги бир жерлер 28 метрге чейин жылган. Асфальт эки катмардан болуп атат. Биринчи катмар почти бүттү десек деле болот. Мына көпүрлөрдүн үстүндөгү сырыктар бар, үзүктөр бар. Ошолорду кошкондо эсеп алып алганда почти бүттү. Алар да көпүрөнүн эсебинен кармалып турат. Негизги асфальттоо иштерин сентябрь айына чейин бүткөрүү пландалган. Учурда жумушчулар 2 нөөмөттө иштеп, 100дөн ашык атайын техника камсыздалган. Асфальт азыр данный время 3 заводдон чыгып атат. Оштон алып келип атабыз, Абдрахман заводунан. Бул жерден Девонун заводунан алып атабыз. А бул жерде өзүбүздүн асфальт завод бар, ошол жерден 3 жерден асфальт алып атабыз. Кудай шүгүр баары жетиштүү, техникалар жетиштүү. 200дөн ашык, 250ге чукул рабочий балдарыбыз бар. Жумуш азыр бизде саат жок. Круглосутка ушу келген срокко жетишели деп круглосутка иштеп атабыз. Азыр 2 сменнин балдары иштейт. Ош Баткен-Разаков жолунун ушул аралыгы көп жылдан бери капиталдык оңдоодон өтө элек болчу. Жолдун абалы жүргүнчүлөрдүн жана айдоочулардын нараазычылыгын жаратып келген. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.